El чындыкты билсин. Assalamu alaikum. Men uçup ala koyunda otkalım. Sebep Prezident şaylıda özüm kandidaturamı alıp Sadıç Japarov işlep bergenlem. Anan Kamşek Taşıyev'di özüm enem. Anan ökö iki şak bolup otkandan keyin uçup ala koyun desem türdü özüne serepçesi esiptegenleri жазышып атат, сүйлөп атышат. Анан мен де бир өз сөзүм айтып коеюн деп атат элем. Басымды көпчүлүк натыйжаны карап атат, түпкү тамырын карап айтат. Эки дос наразылашканы эки жек болгонунун себеби 2021 жылкы Конституцияда. Ага чейин мен ачык эле колдоп жүрүп, аны интернетте тапсаңар болот, мен сүйлөгөндөрүмө. Парламенттик республикадан баш тартышыбыз керек. Садыр Жапаровду колдойм, президенттик республика болуш керек деп. Президенттик республикада президент бардык нерсе үчүн жооп берет. Аткаруу бийликтин чокусунда да президент турат. Бирок алтын чакырса депутаттар кетпей, бир жыл ашчы отуруп, анан айланасындагы юрист сөрөйлөр Садыр Жапаровду туура эмес багытка буруп салышкан. Кандай туура эмес жолго? Сиз дейт президент болуп кала бериңиз дейт. А өкмөттү премьер-министр десек болбойт, анда сөзүңүз каршы болот деп туруп, кабинет министрдин төрагасы деп коебуз. И бир мезгилде администрацияңыздын башчысы болот деп туруп. Таптагы туура эмес, ошондо мен эскерткенлем. Анда интернеттен тапсаңар болот. Садыр энем туура эмес болуп атат деп. Мен Конституциянын долбоорун жазып, пикирлештерим менен мына ушу Конституцияны сунуштайт элем деп туруп, президент республика ушундай болуш керек десем, Садыр энем айтты, сиз Талант Мамытовго жолуңуз, Жогорку Кеңеш төрагасына. Ал жерде конституциялык кеңешме бар, ошолор менен кошуп талкуулап киргизиңиз дейт. Мен айттым, Садыр энем, аякта 90дон ашык мүчөлөр конституциялык кеңешмеге кириптир. Мен жалгызмын, мен сунушум баары колдобойт алар деп туруп, анан барган жокмун конституциялык кеңешмеге. Но пикиримди ачык эле айтып аттым. КТРКдан, башка телеканалдардан айтып аттым. Мына эми ошол сөзгө кайтсак, эч кандай министрлик кабинети болуш керек эмес эле. Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Президент өкмөттүн башчысына туруп, өзү өкмөт башчысы болуш керек эле. Анткени көрүп атабыз, Акылбек Жапаров башкаларды коюп атты премьер-министрликке. Анан кийин эле кайралап ишти алып атты. Акаевден, Бакиевден, Атамбаевден башка президенттер эч айырмасы болбой калды. Ким күнөөлүү? Өкмөт башчысы күнөөлүү, президент күнөөлүү эмес деп. То есть бул идея ишке ашкан жок. Ошондон башында конституциялык ката кеткен. Ошондон азыр деле айтат элем мен. Ушул маселени конституцияда оңдоп туруп, президент өзү өкмөттүн башчысына туруп, калган бүт өкмөт мүчөлөрү баш ийиш керек эле. Ал эмне болду азыр? Президент өзүнчө үстүнөн туруп калды, бүт бийликтин үстүнөн. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Камшек Ташиев УКМКнын төрагасы болуп туруп, ал да күчтүк команданы түзүп алды. Көп нерсени, көп эмес, басым көп нерсени УКМК чечип калды. Ага орун басарына керек болсо министр кабинет төрагасы унча албай калды. Анткени Камшек Ташиев баарын жүрөгүн түшүрүп алган. Мен жакшы сөз айтам, мен жаман сөз айтпайм. Мен да акка чомусмен болуш дегенде ар бир нерсеге башым тыгат элем. Анткени оңдойм деген адам ар бир нерсеге башын тыгат. Камшек Ташиев башын тыккан ар бир нерсе оңдойм деп туруп. Но бирок президенттик республикада президенттен башка күчтүү инсан болбош керек. Мына Американы карап көргүлө. Эң күчтүү ким аты аталат? Трамптыкы. Францияны алып көргүлө. Ким аты аталат?
президент Макронду аты аталат. Любой президент республиканы алсаңар ошондой. Ошондуктан бул катаны оңдош керек. Корксу барды президенттен коркуш керек. УКМКнын төрагасы эмес, президенттен коркуш керек, Садыр Жапаровдон коркуш керек. Анан кийинки маселе бул аткаруу бийликтин структурасы боюнча. Экинчи нерсе кадр маселеси. Буну да ачык айтып жүрдүм. Акылбек Жапаровду койгонду да айттым, туура эмес болду. Башка назначениялар карап туруп да айтып аттым. Эми президент өзү мойнуна алып атат. Жаш кадр коюн десем, кадр саясаты бизде аксайт экен, таппай калып атам дейт. Бул президент мойнуна алып аткан сөзү. Анан бир клан бар. Садыр Жапаров кирип, камчек таш кирип, мынаны кой, мына жакшы, мына жерде мына биздин улубуз болот деп, жинди болсо да өзүнүн коебуз деп түртө беришти. Анан көбү камалып жүрөт, көбү чет элге качып жүрөт. Көп ишти аткара албай атсап кетип атат, же иштен түшүрүлүп атат. Ошондуктан кадр саясатты оңдош керек. Мен Садыр Жапаровго сунуш кылган элем, дагы жыл сунуш кылам. Керек болсо, ай бир районго, ай бир шаарга барып, мына мен силердин балдарыңар менен кыздарым менен иштешим керек. Өзүңөр айткылачы, кайсы уулуңар кыйын, кайсы кызыңар кыйын, ошону бергиле, мен иштейин деп туруп. Жалпы элден сураш керек. Кландан эмес, мафиядан эмес, урурлардан эмес. Жалпы район тургундарынан, шаар тургундарынан сураш керек. Анда өлө ачык встреча кылып атат, президент бул да ошо встречанын бири болот. А мына кокусунан келген кадрлар көрүп атабыз. Канча камалып атат коррупция боюнча. Кайра эле жан коюлган адамдар кайра урлук кылып, коррупция казынага колун алып, мамлекеттин акчасын, элдин акчасын урдап атат. Кайра камалып атат, кайра койсо башканы кайра алды урдап атат. Камалып атат, качып кетип атат чет элге. Мына Шадиевскага окшоп Америкада жүрөт же башкалар. Түрмөдө отурушат. Жашкаттар келсин дейт, жаштардын канчасы түрмөдө отурат, канчасы качып жүрөт азыр. Кеп жашта эмес, кеп тазалыкта, имандуулукта, анан мамлекетчилдикте. Бир гана чиновник эмес, атка минер эмес, мамлекетчил болуш керек ал, мамлекетти ойлош керек. Бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе, ханды хан кылган вазирлер дейт. Мен бул жөндө да бир нече жолу кайрылдым Садыр инеме. Айланаң тазала, айланаң тазала. Ким гана кирип алган жок ал жака. Мурда мамлекет кызматта иштебегендер, кокусунан отургандар, же теңирчилер башчы арам ою менен келип алгандар, же жөн эле ушул өзүнүн маселе чече тургандар келип алган. Мына көбүн тазалады. Бирок андайлар дагы деле бар. Дагы эле келишет алар. Ошон үчүн айткан элем, айланаңарды бир тазалагыла деп. Камчек Ташиевке айтканмын, Садыр Жапаровго айтканмын. Эмне үчүн мына азырда айтып атам мен? Мына азыркы экөө наразылашкандын себебинин бири Камилет Алиева жогорку кеңеште да айтты. Бул айланасы шүмшүктөрдөн болсо, шупкалардан болсо, эч качан президентти, өкмөттү жакшы этпейт алар. Ошон үчүн дагы бир жолу кайрылып атам, айланаңарды тазалагыла. Ханды хан кылган вазирлер таза болсун, насачылар таза болсун. Менин бир эле максатым бар. Экидөө урушса ортодо жөнөкөй адамдар, карапайымдар кырылып калбасын. Бул заманда өтөт, бул доордо өтөт. Кызыкандуулук бул эң жаман кеңешчи. Мүмкүн азыр бул тыныбы керек. Садыр Жапаров айтып атпайбы? Дос боюнча калабыз, бирок мамлекеттик кызматта Камчек Ташиев азыр отурбайт деп туруп. Мен да айтат элем, бул убакыт өтөт. Кудай буйруса, салыштырууда бар жок нерсе билинет. Мына салыштырууда биз билип атпайбыз, кайсы президент жакшы иштеди деп. Мына Садыр Жапаровдун кылган иштерин карасак, мурда президентке караганда эбегейсиз бийик аткарылган иштер, жакшы аткарылган иштер. Эми Садыр Жапаров да Камчек Ташиевсиз иштеп көрсүн. Салыштырууда билинет. Анан кийин жарым жыл өтөбү, бир жыл өтөбү, кайра чакырышы мүмкүн. Кой Камчебек досум, келгин. Сага окшоп булар иштей албайт экен деп туруп. Ошондуктан айланысы тазалаш керек. И төртүнчү нерсе, мен кайрылат элем ушул Садырдын командасындагы, Камчебек командасындагыларга. Ушунча байып атасыңар. Эскиден кыргыздын сөзү бар. Бай байга жетем, бай айга жетем деп туруп. Болду да. 5 манжаңарды өзүңөр тыгып албай, кишине президентти ойлогула, Камчебек Ташиевти ойлогула. Айланасы бүт байып кеттиңер. Айланасы эмес, о алыскы билиш таныштар да байып кетти менин билишим боюнча. Болду да. Андан көрө мамлекет үчүн иштегиле, жетекчиңердин, президенттин имиджи үчүн иштегиле, элдин көңүлү үчүн иштегиле, абройлуу болгула. Алла Таала ушунча мүмкүнчүлүк берди мурда президенттерге, жетекчилерге. Алар бул шансты колдонгон жок. Ич болсо ушул жетекчилер шансты колдонушсун, тоскоолдук бербей, тескерисинче жардам берели. Баарыңарга ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.